Кутман кеч, кандайсыздар? Угулуп жатамбы? Угулуп жаткан болсом плюс белгисин коюп коюңуздар, угулуп атасын деп. Жаңы келип жаткан коноктор, кандайсыздар? Бул жакка жаңы киргендер 1 деген санды коюп койсоңуздар. Бүгүн биринчи жолу эфирге катышып аткандар 1 деген санды коюп коюңуздар. Салам барыңыздарга. Гүлзар дейт, Айзада. Жакшы. Обратный связь берип коюңуздар. Жаңы кирип аткандар бар экен, биздин. Бизде изденүүчүлөр өтө көп. Сиздер менен таанышып өтөйүн. Менин аты жөнүм Жазгүл Тойчубекова. 37 жаштамын. Азыркы учурда жаңы кошулгандар көп экен. Кош келдиң. Бегмай группаларга эскертип койсоң, группаларга. Жаңы келген изденүүчүлөр кандайсыздар? Бизде Баршынай Кадырбековнанын ооба боло берет. Бизде эркек аял деп бөлүнбөйт. Мен сабактарым өзгөчө. Мен эмне боюнча өтөм көбүнчөсү. Биз сүйлөө чеберчилик боюнча сүйлөшөбүз да көбүнчөсү. Өзгөчө өткөндө биринчи потокто бизде сүйлөө чеберчиликти биз практикага жасап көргөнбүз. Эгерде кимде ким ошол тармакка бир аз изденип жүргөн болсо, анда туура келдиңиздер деп ойлойм. Биз көпчүлүгүбүздө баягы сүйлөө речибиз, үнүбүз өзүбүзгө жакпай, бирөөлөр менен сүйлөшүп жатканда үнүбүз ичкерип кетип, же болбосо сүрдөгөндө үнүбүз чыйылдап калып, өзгөчө аял кишилер көпчүлүктүн алдына чыкканда, эркек мырзалардыкы дагы баягы токтоо болгон үчүн алардыкы билинбейт да. Аял кишилердики баягы үнү өтө ичкерип кетет да. Өзгөчө мугалимдер да мисалы сабак өтүп жатканда өзүнүн үнүн баягы адаттагыдай эле үндөн башкача чыгып калат. Себеби эмне себептен дегенде, себеби ал кыйкырып сабак өткөндө үн ичкерип кетет да. Же бирөөдөн чочуганда, же болбосо корккондо, сүрдөгөндө ошондо үн ичкерип кетет да, жагымсыз угулуп калат да. Ошону жагымдуу үн кылып калыптандырыш үчүн бизде атайын көнүгүүлөр бар, көнүгүүлөрдүн вокал көнүгүүлөрү бар. Ошолор менен калыптандырса болот да. Ким биринчи жолу кирип аткан болсо 1 деп жазып коюңуздар, жаңы кошулуп жаткандар. Анан биз сүйлөө чеберчиликти жакында ошо курсун 2 потогун ачалы деп жатабыз. Мен менеджер кыздарым мага жардам берип атышат. Бирок мен бир эле учурда өзүм дагы башка жакта сатуу менеджери болуп иштегендиктен 2 тармакка жетишемби, жетишпей каламбы деген ой келди. Анан айласыздан барыбир мен өзүмдүн аккаунтумду да жылдырышым керек да, себеби мен өзүм азыркы учурда балдар чыгармачылык борборунда жетекчимин. Ал жерде балдардын сүйлөө речи боюнча атайын сабактарды өтүп келемин. Биринчи потогун азыр кой берип жатам. 1 ай болду башталганыма. Өзүм комуздан устатмын. Ошол эле учурда музыка мугалимин. 15 жыл болуп калды. Мына мектепте ошо өзүмдүн мугалимдик кесибимди аркалап келемин. Өзүмдү өнүктүрүүдө 5 жыл болуп калды. 5 жылда кандай жакшы ийгиликтерди жарата алдым десем болот. Бул онлайн тармагында бир нече коучтардан, бизнес тренерлерден сабак алдым. Чет жактагы коучтардан сабактарды алдым. Мындайча айтканда азыр онлайн өнүгүп калбадыбы? Биз каалаган учурда, каалаган жактагы сабакты сатып алып окуй беребиз да. Анан менин бул Баршынай Кадырбековна менен иштешкениме, өзүнүн окуучусу болгонума 1 жыл болду да. 1 жыл болуп калды. 1 жылдан бери Баршынай Кадырбековнанын эң биринчи сатуу менеджерлик курсун окуп, сатуучу бол аттуу курсумдун, өзүмдүн автордук курсумду создавать этип чыккам. Бул 2 ай мурда болчу. Андан кийин 2 айдын ичинде менде бир башкача ой жүгүртүүлөр келип баштагандыктан баягы айымдардын
көбүнчөсү эксперттердин деп коебуз. Мындайча айтканда, бир тармакта 10-15 жылдан иштеп, өзүнүн тажрыйбасын топтогон айымдардын бизнесин запуск кылып бергенди үйрөтүү да. Бир нече айымдарга запуск кылып онлайнга чыгарып көрдүк. Бул менин практикамда болгон нерселер да. Анан жакында эле мен Баршынай Кадырбековна менен сүйлөшүп, сатуу тармагына келдим. Азыркы учурда практика кылып жаткан учурумун. Кокустан сиздер менен сүйлөшүп калган болсом группада, же болбосо сиздер менен телефондо байланышып калган болсом, ушул менмин. Эфирди сактап берем, бирок 24 саатка гана сакталат. Жаңы киргендер, кош келиңиздер. Биздин аккаунтка жаңыдан кошулуп жаткан айымдар. Менин үнүм жоон дейт. Караңызчы, кандай бархатный голосты тарбиялап алса болот да. Мен деле үнүм ичке деп жүрчүмүн, көрсөм мен өзүмдү баягы заставить этип деп коет го орустарда. Өзүмдү кыйнап сүйлөгөндүктөн мен үнүм ичкерип кетчү экен да. Мындайча айтканда, өзүңдү кыйнап, сүрдөп эл алдына чыкканда толкунданган учурларыңда үнүң ичкерип кеткен учурлар кездешет да. Ошол учурларда мен үнүм аябай чайылдап чыгып калчу экен да. Өткөндө мен ошо устатым Баршынай Кадырбековнанын кеңеши боюнча эмне себептен үнүм ичкерип кетет? Вроде менин үнүм мындай бархатный эле голостой эле сезилет эле да. Өтө да жоон эмес, өтө ичке эмес, ортодо, ортоңку темпте деп коет. Мына музыкалык тил менен айтканда сопрано тилинде да. Сопрано үнү деп коет. Ал эми жанагы сиздерде айтып атпайсызбы, үнүм жоон деп, аял киши үнү жоон боло турган болсо, бул альт үндүүлөр деп коебуз. Альт үндүүлөр бул аябай бархатный голос деп коет. Себеби бархатный голос бул жоон үндүүлөр. Булар дикторлорго, жанагындай алпаруучуларга тиешелүү да, себеби алар ошол үнү менен элди багындырып алат. Өзгөчө могу бизнес тренерлерде үнү бархатный болсо абдан жагымдуу болот да. Анан сопрано үнүнүн өзүнчө место сопрано дегени бар. Место сопрано бул ичке үндүүлөр да. Мисалы сүйлөп жатканда үнүң ичке болуп чыга бере турган болсо, чыйылдаган, жаш баланыкындай болуп чыга бере турган болсо, бул место сопрано деп коет. Бул место сопрано бул үндүүлөр, булар балдардыкы, анан аялдардын чанда кездешет. Аялдарда дээрлик бир канча пайыз, 30-40% кездешсе керек да. Эми өзүбүздүн үнүбүздү өзүбүз тарбиялаш үчүн деле эч нерсенин деле кереги жок да. Мындайча айтканда, чудо таблетканы башка жактан издештин кажети жок да. Азыркы учурда мен өзүм автордук курс, бул сүйлөө чеберчиликти өстүрүү деп кыздардын сунушу менен койгонбуз, бирок балким аты кийин өзгөрүп калышы мүмкүн. Биз ал жерде практика жасайбыз да, эч кандай теория сабак берилбейт. Телеграм каналда болот сабактарыбыз, ал жерде сабакта сиздер эмне кыласыздар. Кыргыздын эле этнопсихологиясы бар бизде. Мындайча айтканда, кыргыздын эле биздин өзгөчө бир чыгармаларыбыз бар да. Бул чыгармалар кайсылар? Бул жаңылмаштар, бул макалдар, табышмактар, кыргыздын ойчул сөздөр, ошол эле учурда жамакчы сөздөр деп коет. Кыргыздардын эмебиси тили аябай бай келет да. Мындайча айтканда, сөзгө сөзмөр деп коет. Эгер кимде ким чоң энесинен баягы кошокчу, жамакчы ушундай сөздөрдү өздөрүнө азыркы учурда камтып жүргөн болсо, сиздер аябай бактылуусуздар да. Себеби көпчүлүк учурларда энеден, чоң энеден небереге өтүшү мүмкүн экен да, кыз кишиге өзгөчөчү. Мисалы, тай эмне дейбиз, эр тайын тартат деп коет. Мисалы, бир үй бүлөңүздөрдө элестетиңиздер, азыр ар ким өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөрдөчү. Үй бүлөңүздөрдө балдарыңыздар бар, балдарыңыздарды миң чоң атасында, чоң энесине, чоң кайсы биздин чоң аталарга тартат, ошол жактын адамы болот деп ойлойбуз да. Биздин ушинтип ойлойбуз. Анан психологияда мындай нерсе бар экен да. Адам ген деп коет экен да. Ген өзү кыз тарап, бул ата тууган жакты тартат экен да, өзүнүн төркүн жагы. Миң жагы эме кылган күндө деле жаман болсо дагы баары төркүн жагын тартат экен да. Ал эми эр тайын тартат экен да, эр тайке жагын тартат экен. Мисалы, кыз ата тегин тартат экен, ата жагын.
бала эне жагын тартат экен да. Эне тайкелерине окшошуп калышы мүмкүн, тайталарына окшошуп калышы мүмкүн, бала ошол жакты тартып калат экен. Ошондуктан азыр бизде эмне үчүн генге көбүрөөк басым жасайбыз? Себеби биздин урук тукумубуз аябай кенен да. Мындайча айтканда, тарыхты изилдей турган болсок, 40 муунга чейин илгери өзүнүн уруусун, өзүнүн баягы кайсыл топто экенин билишкен да. Азыркы учурда биз 7 атабызды деле так билбейбиз да, мисалычы. Эгерде биз ошол тарапка көбүрөөк ыктай турган болсок, балдарыбызды окутуп, үйрөтүп, 7 атаң ким, кимдин уулу болгон, ал кимдин чоң атасы ким, чоң атасы кимдин уулу болгон, анын чоң атасы ким болгон деген сыяктуу улам биринин артынан бири алып үйрөнө турган болсок, бизде 7 атаны билген адам бул аябай кыйын адамдар болуп эсептелинет да. Азыркы учурда бардыгыбыз эле 7 атаны билбейбиз да. Азыр билесиздерби же? Мен деле мисалы билбейт болчумун чынында 7 атамды. Кече жакында эле Барсина Кадырбековнанын ошол сабагын алып отуруп, менде бир ачылыш болду да. 7 атаңды билип кел. Ата тегиңди анализдеп көр. Эгер ата тегиңде кошокчулар болсо, ата тегиңде комузчулар болсо, ырчылар болсо, чоорчулар болсо, кол өнөрчүлөр болсо, сөз мөөрлөр болсо деген нерсени аныктап кел деди да. Анан макул дедим. Азыр аныктап алыңыздар, себеби сиздерде улуу адамдар барбы? Чынында сиздердин тукумуңуздарда жашы өтүп калган адам. Мен билем дейт Замира эже, азаматсыз Замира эже. Жаз гүлайым ачылып кетипсиз го, чоң рахмат. Баршына эженин жанында жүрүп, Баршына эжеге окшошуп бартат окшойм, өзүм дагы сүйүнүп калам. Кээде Баршына эженин анча-мынча мындай мимикалары деп коебу, ошондой. Анан угуңуздар, ошол 7 биз өзүбүздүн эле 7 тегибизди биле турган болсок, андан аркысын билсек, андан сонун да, мисалы. Эмне үчүн кыргыздарда 40 муунга чейин айтылган, эмне үчүн 40тап аларда, эмне үчүн Баршына эже азыркы учурда 40 чилде деп сиздерге биохакинг курсунда берип атат да. Катышкандар болсо билет, муну аябай жакшы түшүнүшөт. Себеби аял киши 40 күн тыныйт дейт. Мисалы төрөгөндөн кийин 40 күн суук чыкпаш керек, ашыкча караңгыда эшикке чыкпаш керек, диета менен тамактаныш керек деген сыяктуу. Бизде анан адам өлгөндөн 40 күндөгөн чыгарат, бала төрөлгөндө 40 күндөгөн чыгарат. Негизи кыргыздар 40тап бир нерсени жасашкан да. Ошон үчүн бизде 40 деген нерсе аябай ыйык сан болуп эсептелип калган да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн тегибиздеги түпкү кыргыз элиндеги эле бир нерсени алып чыга турган болсок, биз аябай жакшы результат жарата алабыз негизичи. Анан менин максатым кыргыздардын, кыргыз айымы, коомчулугунун кыргыз тилдүү, кыргыз тилин мыкты өздөштүргөн, ошол практиканын негизинде өздөрүн аябай жакшы сүйлөп, сөзмөр болгондорун каалайм да. Себеби менин анализдеп көргөндө менин чоң энемдин чоң энеси жамакчы болгон экен да. Мен эмне үчүн мен ушул тарапка тарта берет десе, бул деле жакында эле болду да. Бир ай деле боло элек да. Ушул мен изилдеп көрүп өзүм таң калдым да. Негедир эле ушу бир нерсе тарта берет эле да меничи сүйлөө чеберчилигине. Эмне себептен болду экен деп, мен өзүмдүн бир тууган атамдын эжеси бар, 80ге таяп калды, 80ге чыгып калды. Ошол эжемен барып, атайын 7 атамды сурадым. Бизде кандай адамдар болгон, биздин чоң аталарыбыз ким болгон деп сураганда баардык нерсени айтып берди да. Көрсө, ар бир кыргыз азыркы учурда жашап жаткан биздин түпкүлүгүбүздү анализдесек, бизде эң чоң энелерибизди анализдесек, чоң энебиз бир чеберлер, оймокчулар, чоорчулар толтура да. Бизде аябай талантка бай эл экенбиз да, ушунчалык бай экенбиз. Ошолордун кантип бири болбосо бири сиздин дене клеткаңызга сакталып калган эместир да. Сөзсүз сакталат экен да. Бул биздин клеткада сакталат экен. Өзгөчө айымдарда, эгерде айымдардын мындай бир нерсени жаратмандыкка кызыгып эле өзүңүзчө эле бир нерсени таппай аткан болсоңуздар, ошол жакты да бир анализдеп көрүңүздөр. Чоң энеңиздер ким болгон, чоң ата жагыңыздар ким болгон, ошол жакты анализдеп көрүңүздөр. Анан
сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн эле тил байлыгыбызды, өзүбүздүн кыргыз тилинин эле методикасы менен эле өнүктүрө алабыз. Булар эмнелер? Булар биринчи эле жаңылмачтар, булар макалдар, обондуу ырылар, элдик ырылар, дагы эмне бар бизде? Ойчул сөздөр, жамакчы сөздөр, насыят сөздөр, баталар. Ушуну жаттап ала турган болсок, ушуларды эле практика кылып эле үйрөнө бере турган болсок, биз кыргыз тилинде так даана укулуктуу кооз сүйлөгөндү билебиз. Азыркы учурда менде ондой бала окутат. Кудайга шүгүр, аябай жакшы результаттары бар. Негедир менде азыр тартканга убактым болбой атат, себеби 2-3 жумушта иштегендиктен менин жанымда тартып жүргөнгө бирөө жок болуп атат да. Себеби постоянно менин жанымда бирөө ээрчип тартып жүрсө абдан жакшы. Бирок мен Баршына эженин жанында жүрүп, ал жакта убактым көбүрөөк кетип калат да. Анткени өзүмдүн курсумда 2 саат 3 саат гана иштейм. Жамакчы деген кантип айтылат? Жамакчы деген сөз бул илгери кыргыздарда эки сөздү уйкаштырып, бириктирип сүйлөгөн адамдарды айткан да. Жамакчы деген. Жамакчы бул бир сөз экинчи сөзүнө уйкашып кетет. Ошону жамакчы деп айтышкан. Илгери жамакчы, жомокчу деген айымда эмелер биздин ата-энелерибизде, чоң ата-энелерибиз эмес, биздин чоң ата, чоң апа ушул тараптардан келген. Анткени ата-энелерибиз биздики баягы союздашып кеткен. Союз учурундагы адамдар булар бизге андай өтө күчтүү нерсени үйрөткөн эмес. Ушунтет. Анан карап туруңуздар. Эми биз курста эмне кылабыз? Курста биринчи биз практикалык курс болот. Telegram каналда өтүлөт. Телеграмда биз күнүгө бирден макал, күнүгө бирден жаңылмач айтабыз, тилибизди жатыктырабыз. Көнүгүүлөрдү берем, ашыктыруучу атайын көнүгүүлөрдү берем. Ошо көнүгүүлөр менен иштейсиздер. Азыр ким ооз көнүгүүсүн жасап көрүүнү кааласа, мен сиздерге техникасын көрсөтүп берем бир жолу. Кантип биз туура мындай дикциябызды, ооз байлыгыбыздын ички тил менен сүйлөйбүз да көбүнчө. Ошо тилди кантип көнүгүүлөр менен машыктырабыз. Азыр олтуруңуздар дагы караңыздар. Могу тилиңиздерди майда чайнайсыздар. Тилди алдыга чыгарып, кайра артка киргизесиз. Ошону 5 жолудан жасап көрүңүздөр. Эгерде сиздерде күнүгө жасайын десеңиздер, 10дон ашык жасаганыңыздар жакшыраак. Азыр мен эфирге карап, сиздерге 5 ар бир көнүгүүнү 5тен жасап берем. Азыркы учурда менин окуучуларым ушул көнүгүүлөрдү жасашат. Мен Телеграмга кире албайм, азыр деле айта берейин. Мен азыр айтпайм, курс бөлөк, мен сиздерге азыр техниканын бир бөлүгүн эле көрсөтүп берем. Бизде курс старт болот, буюрса 9 августта. Каалоочулар, мен менеджер кызым бар, бул жерге номер жазып койсоң, Бегмай менеджер кызым сиздер менен бирге ошол курс кандай өтөт, ошол боюнча маалыматтарды берет. Караңыздар, баарыңыздар жасап көрүңүздөр. Тилиңиздерди кичинеден чыгарасыздар. Ушинтип майда чайнап, мен сиздерге азыр толук кандуу тилди чыгарган жокмун. Сиздер до конца тилди алдыга чыгарасыздар. Ошентип 10 жолудан ашык жасайсыздар бир эле көнүгүү. Мына тилиңиздерди майда тиштеп чайнайсыздар. Бирок кырча тиштеп албаңыздар, Эми караңыздар, ошол эле тилиңизди оң жакка 10 жолу кармап турасыз. Эми ошону сол жагыңыздарга алып келесиздер да 10 жолу. Эми алдыңкы тиш менен тилдин ортосуна, тиш менен үстүңкү эринин ортосуна алып келип коесуздар да, аны дагы 10 жолу санайсыздар. Эми ылдыйкы эрдинге жасап атасыздар, ылдыйкы эринге коесуздар.
Бул көнүгүү эмне үчүн берилет? Бул көнүгүү сиздин тилиңиз так даана сүйлөгөнгө өзүнүн баягы функциясын туура аткарып бергени үчүн да. Ошон үчүн ушундай көнүгүүлөр көбүрөөк жасаңыздар. Эми сааттын жебесиндей биринчи оң жакка айландырабыз, кайра сол жакка тилибизди айландырабыз. Баштадык. Жагыңыздар сөзсүз талышы керек. Аны эми кайра тескерисинен айланып баштайсыздар. Ошентип 10 жолу жасайсыздар. 10 эмес, сиздер 20 жолу жасашыңыздар. Мен эфирге карап эле сиздерге жагыңызды эмеге карап эле кыскартып атам көнүгүүлөрдүчү. Көрдүңүздөрбү? Ар бир көнүгүүнүн өзүнүн мындай аткара турган милдеттери бар да. Эми караңыздар, эми сиз оозуңузду үндүү тамгалар бар да, кыргыз тилинде үндүү тамгалардын 5 тамгасын жаттайбыз азыр. Биринчи о, анан ы, анан у, анан и, анан а. Эмне үчүн бул үндүү тыбыштар колдонулат? Себеби сиздин жаагыңыздын, эриндериңиздин чоң эркин ачылышына жардам берет. Биринчиси ону караганда жасап жатканыңыздар алдыңкы эриндериңиздер алдыга чыгып туруш керек. О болушунча. Анан ыны тартабыз артка. Ыны тартканда могу эриндериңиздер бардыгы бул жакка тартылыш керек. Тишиңиздер апапакай болуп көрүнүшү керек. Кеттик. У дегенде өрдөктүн тумшугундай болуп алдыга чыгып туруш керек. И дегенде кайра артка тартылыш керек. А дегенде жаагыңыз ылдыйгара болушунча түшүш керек. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү болдубу көнүгүү? Азыр дагы бир жолу жасап көрсөтүп берем. Азыр өзүңүздөр да жасап көрүңүздөр. Мен экранга жазып койдум. О, ы, у, и, а. Ушул эле 3-5 тамганы аябай жакшы жасасаңыздар. Күндө. Сиздерде күнүгө жасай турган болсоңуздар аябай жакшы жыйынтык берет. О, ы, у, и, а. Болушунча оозуңуздарды чоң ачасыздар, түшүнүктүү болду. Ушуну күнүгө 10, 15, 30 жолуга чейин жасасаңыздар аябай жакшы жыйынтыгын берет. Түшүндүм, рахмат дейт. Бул мен азыр өзүмдүн окуучуларымды баягы үнүнүн эмне үчүн тил көнүгүүн берип атам? Себеби баягы рга, шга, тга тили келбей калган учурларда балдардын биз ушул көнүгүүлөр менен машыктырабыз. Анан алардын тилдери ачылат. Тилдер кыймылга келет. Биздин тилдерибиз кыймылга келбей калгандыгы үчүн биздин сүйлөп жаткан сөздөрүбүз маңка сыяктуу чыгат. Эгер сиз маңкаланып сүйлөп жаткан болсоңуздар азыркы учурда, сиздер көнүгүүлөрдү жасоо менен эле ар кайсы жактан өзүңүздөр ойлоп таап алыңыздар. Мисалы, жаакта ача турган көнүгүү кандай болот? Абдан сонун ыраазычылык дейт. Сиздерге да ыраазычылык. Көнүгүүлөр менен машыктырыңыздар. Анан обондуу ырлардан өзүңүздөргө жаккан ырларды караокеде тандаңыздар, ошо менен ырдаңыздар. Бирок караокеде ырдап жатканыңыздарда сиздердин угуу жөндөмүңүздөр жакшы болуш керек. Себеби сиздер музыкалык ритм деген бар. Музыкалык обон деген бар. Обон менен сиздин үнүңүз дал келиши керек, сөзүңүз дал келиши керек да. А сиз жөн эле бир эркек ырдап жаткан ырды алып туруп, сиз өзүңүздүн үнүңүздө ырдай турган болсоңуз, сиздин үнүңүз жагымдуу болбойт. Сиз өзүңүздүн тембриңизге, үн кооздугуңузга жараша кайсыл ырчынын үнү сизге төп келиши мүмкүн. Ошол ырчыны тандаңыз дагы, ошол ырчынын ырларын жаттаңыз, анын караокелерин ырдаңыз, ал эмнени жасаса, ошол нерсени жасаңыздар. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү болду. Суроолорду кезекти беребиз. Эфирди азыр мен жыйынтыктайм.
суроолорду кезеке. Кимде кандай суроо жаралды? Аллах разы болсун сиздерге дагы. Ооба дейт. Абдан жакшы. Сон. Мен да бүгүн бир аз үнүм кичине мындай ооруксунуп калганда, себеби кече тоого бардык, ретритке. Тоодон аябай тоонун эмеси энергиясы бөлөк да баары, ал жак шамал, муздак. Тоого чыкканга бир аз тамак кырылдап калыптыр. Рахмат, түшүндүм дейт. Сабак сонун, албетте сонун, себеби сабактарды мен ар бирин какылдап сиздерге сүйлөбөйм. Сиздерге тапшырманы берем, эфирден кайра сурап алам. Ошондуктан биз практикалык сабак кылабыз, теориялык сабак эмес. Биз ар бир сабакта группада тексттер берилет, и кайра эле ошол практиканы эле сиздерден тапшырмаларды обратный связь менен алам. Телеграмда. Башка тилдерде туурап сүйлөгөндөргө кандай кеңеш бересиң? Ар ким өзүнүн баягы табити тартканына карайсыздар да. Мисалы, бул мен өзүм иштеп чыккан эле методдор да, бул балдарга ылайыкташтырылган методдор да. Себеби жеңил, анан кийин бат үйрөнөт. Бат тилдери бат жатыгат да. Ал эми европалык методдор бар да, 80-90-100% Европанын методу менен үйрөтөм. Европаныкы эми биздин жан дүйнөбүзгө төп келбейт да. Мисалы, азыр Баршынай Кадырбековнанын жан дүйнө азыгы менен, жүрөктөр менен кабыл алуу менен окуп атабыз да, бардыңыздар, окудуңуздар ошол жакта, курстарында жүрөсүздөр. Биз ошол жүрөгүбүз кыргыз деп согот. Биздин жүрөгүбүз кыргыз деп согот. Же Кытай деп сокпойт да. Жосо Европанын адамдарын чакырып сокпойбуз да, мисалы Европаны айтыпчы. Биздин жүрөгүбүз кыргызмын деп согот. Жоон үндү ичке кылуунун кажети жок. Жоон үнгө жетпей жатабыз. Биз азыркы учурда тренер, коучтор, сиз болгон үнүңүздү туура тарбиялап, ошол жоон үнүңүз менен өзгөчөлөнгөн бир нерсени алып чыксаңыздар болот. Биз эмне үчүн азыркы учурда адамдар үндөрүн жоон ойтуп жатышат? Себеби өзгөчө тренерликти алып барып жатканда, коуч болуп чыгып жатканда, кандайдыр бир курстарын алып чыгып жатканда онлайнда үн бир тонго жогору чыгып кетет да. Ошон үчүн жоон үндүүлөр ким, эгер эркек тарапка бир аз оошуп кеткен үндөр бар болсо, сүйүнүңүздөр. Болгону ошону тарбиялап, сиз күндө кандайдыр бир чыгарманы окуу менен да, мисалы көркөм окуу менен ырларды, кыргыздарда мисалы өтө сонун ырлар бар да, ошолорду меники жаш баланыкындай үнүм. Ошол жаш баланыкындай үндү сиздер тарбияласаңыздар болот, жоон айтсаңыздар болот. Анын үчүн вокал курска барсаңыздар болот. Мен деле үнүмдү ошентип жоон айткам. Бирок элементтерин мен сүйлөө чеберчилик курсунда берем. Азыркы учурда бизде 9-unda курс башталат атпаймынбы? Ал курста биз биринчи жаңылмаштар менен тилди так даана сүйлөгөнгө жаңылмаштар жаттайбыз. Техникасы менен үйрөнөбүз. Анан обондуу ырлардан өзүбүзгө каалаган ырларды жаттайбыз. Анын да өзүнүн ыкмалары бар. Анан атайын вокал көнүгүүлөрү бар. Мен атайын чогултуп койгом. Бул көнүгүүлөрдү балдарга ырдатып жүрөм. Аны онлайндагы айымдарга дагы берем. Ошону кайталап ырдайсыздар. Анан ал жерде дагы кааласаңыздар аңгемелерди айтып бересиздер, кааласаңыздар юморлор менен айтып бересиздер. Кааласаңыздар прозаларды окуп бересиздер. Сиздердин жөндөмүңүздөрдү ачабыз, мындайча айтканда. Сиз эмнени каалап жатасыз, ошол нерсени алып чыкканга аракет кылабыз. Эгер ким курска катталам дегендер болсо, группада мен сүйлөө чеберчилик курсуна катталам деңиздер, биз ошол курста сиздерге толук кандуу маалыматты ошо Бегим айдан аласыздар. Ал группага кошот, ал өзү бардык нерсени ошо менеджерим уюштурат. Мен только группада сүйлөп, сиздердин тапшырмаларды алып текшергенге эле араң жетишем да. И мен өзүм дагы башка милдеттерим бар. Ал жакка дагы көп убактым кетет. Азыркы учурда акция деген нерсени мен билбейм.
акцияны мен сиздерге айтпай эле коеюн. Акция деген нерсе жок. Негизи эле өткөндө биз 300 сомдон кылганбыз айымдар менен. Практикалык өзү 5 күндүк практика болот. 5 күн теория болот, 5 күн практика болот. Теориясында мен сиздерге жеке көрсөтүп берем түз эфирде. Сиздер ошону эртеси практикада жасайсыздар. Ошондо 10 күнгө созулат, 5 күндөн 10 күн. Болгону 300 сом менен окуй аласыздар. Аны сиздер азыр номерлериңиздерди калтырыңыздар, ким катталам десе сиздерге Бегимай чалып чыгат. Менеджер кызым бар. Мен макулмун дейт Замиреже. Азамат Замиреже дайыма активдүү. Болгону 300 сом менен жазыласыздар, окуйсуздар, практика кыласыздар, болду. Ал жерде сиздерге мен жомок айтып бер, болбосо толтура нерсе бербейм. Сиздердин жөндөмүңүздөргө карап туруп эле, сиз муну жасаңыз деп эле бөлүштүрүп берем. Бул жерде сиз сүйлөө чеберчилигиңизди өстүрүү. Эгерде жакшы мындай тартынып, өз алдыңызга чыга албай, уялып, сүрдөп жаткан болсоңуздар, сиздерди онлайнда ушундай кылып эле түз эфирде мен сиздер менен группа менен байланышып, ушинтип түз эфирге чыгарам. Бул эфирге чыгыш дагы бир чыгармачылыкты талап кылат. Себеби мен 4 жыл иштеп, мына 1 жылдын ичинде чыктым да, 1 жыл сүйлөп жатам, 1 жылдан бери. Ошондо дагы менде дагы кичине баары өсүү керек деген нерсени мен ула планга коюп атам. Ар бир айым сүйлөп чыгып, өзүнүн бир ой пикирин айтууга милдеттүү да. Эмне үчүн дегенде, себеби сиздердин дагы оюңуздар бар. Сиздердин да бир эл алдында миссияңыздар бар, аткара турган. Ошол нерсени убагында жеткирип, убагында аткарып, убагында уктуруп калбасаңыздар, ал учуп кетет да. Убагында айтып жеткире албасаңыздар. Эгерде бул жерде өзгөчө коучтар болсо, жаңы үйрөнүп аткан, же болбосо бир кандайдыр дагы бир курсумду алып чыгам деп жаткан айымдар болсо, апалар болсо, бир нерсени алып чыгып онлайнга деп аткандар болсо, бул сонун мүмкүнчүлүк да. Сиздер өзүңүздөр эле алып чыгып эле акырындап алып чыгып өзүңүздөрдү мындай звезда кылып алсаңыздар дагы болот да. Онлайн бул аябай сонун нерсе. Сиздер азыр өнүгүп кетсеңиздер, 2030-жылы сиздер прям эксперт болуп каласыздар. Азыр 2023 болот, 7 жылдын ичинде сиздер супер эксперт болуп каласыздар. Сиздерге эч ким жетише албай калат. Анткени сиз чубагачы эмес, бизде ийгиликтүү бир адам айтканда, Мыктыбек агай айткан экен, баса мен анын курсунда окуган элем, ошол айтканда, биз азыркы заманда дейт, көп моюн сунбайды жатабыз дейт да. Акыркы 10 жылдан кийин деген, 10 жылдан кийин, азыр 5 жыл өттү, да 5 жыл бар да. Акыркы 10 жылда алам ушунчалык биздин эме Кыргызстандын баягы коомчулугу тез өнүгөт дейт да. Тез өнүгүп, бизде тез бизнесмендер, тез коучтар, тез эле курсу барлардын баардыгы онлайнга чыгат. Анан сен ал жерде же угуучу болосуң, же окутуучу болосуң деген да. Же болбосо сен бирөөлөрдөн дайыма билим алып жүрө бересиң, же болбосо сен алардын арасынан суурулуп чыгып, сен бирөөлөрдү окутасың. Ошондо сенин миссияң бул устат, наставник деген нерсени берет да. Наставник деген бул сен ар бир адамды жетектеп, группаларды жетектеп, алар менен иштөө. Эгерде сиздер ошол тарапка өнүгөм десеңиздер, анда азыртан баштасаңыздар кеч эмес. Азыр дагы баштасаңыздар кеч эмес. Анткени биз 5 жыл окуп, изденип, ошол 5 жыл өткөргөн убактыбызды сиздер 6 айдын ичинде үйрөнүп кетсеңиздер болот. Себеби мен окуган кезде эч ким жок болчу. Мыктыбек агай жаңыдан чыгып келаткан коуч болчу. Мына бизнес тренер Оксана Раскулова да жаңыдан чыгып келаткан коуч болчу. Барчынай Кадырбековна, Самара Кеңешева, ушулардын баардыгы жаңыдан чыгып келаткан коучтардын бири болчу. Азыркы учурда караңыздар, мына 4 жыл аралыгында аларда кандай результаттар болуп атат. Эми сиздер дагы алдыңкы 5 жылда ошолордун катарын толуктай турган коуч болууну кааласаңыздар, сиздер 6 айдан 3 жылга чейинки аралыкта өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн иштеп кое турган болсоңуздар, анда мыкты эксперттердин катарын толуктап кете аласыздар. Ооба, албетте. Самиреч, албетте. Анткени кыргыздарда айтылган да,
устаттан шакирт өтүптүр депчи. Илгери устаттын аты гана мындай кадыр барктуу болгондо, а бирок анын шакирттеринен көз каранды болгон. Устаттын кимдиги ошол шакирттеринен билинген да. Азыркы учурда ошо устаттардын, биздин окуп жаткан наставниктердин жемиши бизбиз десек болот. Мисалы менден кийин дагы балким күчтүү эксперттер чыгат. Мисалы мен 5 жылдын ичинде дагы көп нерсени үйрөтүп адамдарды алдын жетектеп чыккым келет, бирок мен кыргыздын эле руханий байлыгынын негизинде мен Европаныкын албайм, чынында айтайын. Эч кандай Европанын бир дагы нерсесин албайм. Болгону мен окугам, билгем, түшүнгөм, баргам, көргөм. Мен азыр орустардын методикасын көргөм, ошол эле тиги казактардын методдорун көргөм. Көп да, эми биз өзүбүздүкүн, баягы Кытайдыкын, Япондордуку башкача да алардыкы. Баары бир өзүбүздүкү кыргыздардын методун иштеп чыгуу бул бөлөк да. Ошон үчүн ар бириңиздер өзүңүздөр салым кошуңуздар. Кыргыз экениңиздерге сыймыктаныңыздар. Биз буйруса жакшы нерсени алып чыга алабыз. Макул, сиздер менен көрүшкөнчө эртең группадан менеджер кызым жазат ар бириңиздерге. Жазса чочуп кетпеңиздер. Ооба, кирдим, маалымат алдым, катталам же катталбайм деп жазып коесуздар. Эгер азыр катталам дегендер болсо, катталсаңыздар болот. Номериңиздерди жазып коесуздар, менеджер сиздерге байланышат. Кененирээк маалыматты дагы беришет. Биохакинг техникалары мененби? Секреттерди ачып койбоймбу? Биохакинг боюнча кыскача айтып берейин. Биохакинг бул дененин клеткалык уровенде ачылышы да. Биохакинг дегенчи дененин клеткалык уровенде ачылышы, Кудайга жакын болушу. Мисалы азыр биз 5 убак намаз окутпайлы, 5 убак намаз 5 эле жолу биз намаз окуган учурларда Кудайды эстейбиз да. Ал эми биохакингде болсо сиз каалаган учурда Кудайды эстей аласыз деген нерсени киргизет да мээңизгечи. Сиз Кудай менен түзмө-түз байланышып, өзүңүздүн жүрөгүңүздү таанып, жүрөгүңүздөгү болгон нерсени Кудай менен бөлүшүп каласыздар. Мындайча айтканда, жүрөгүңүздөр таза болуп калат да. Ошол жүрөгүңүздөр качан тазаланганда гана сизди Кудай кабыл алат деген нерсе бар. Ал жерде бир гана ачылышыңыздар керек болот да биохакингдечи. Ал жерде медитация менен тазаланасыздар. Анан жанагы медитация учурунда тазаланып аткан учурларда ар кандай кээ биринин ичи өтөт, кээ бири окшоп кусушу мүмкүн, кээ биринде аллергия чыгып кетиши мүмкүн, кайра оорулар козголуп кетиши мүмкүн да медитация учурунда. Анткени ал жерде сени медитацияга олтургузат. 1 саатпы, 2 саатпы сенин көнгүчөктү да, көнгөндөн кийин тез эле үйрөнүп кетесиздер. Биохакинг ошондой сонун баягы ачылыштары бар десем болот да. Аны результаттарын көрсөңүздөр деле болот. Бизде баракчада жүктөлүп атпайбы? Ким азыр Zmoon баракчасына каттала элек болсо, катталып ошол жактан маалымат алыңыздар. Ошол жакка отзывдар чыгып атат. Абдан жакшы. Аракет сиздерден болгону, мен сиздерге жөн эле жолдорун көрсөтүп берем. Эфир сакталат, ким көрө албай калган болсо, кеч кирип калгандар, эфир сакталат, капа болбойсуздар. Мен сиздер менен коштошомун эфирде. Себеби узак болсо дагы Instagram сактабай коет. Баарыңыздар жакшы көрөм, жакшы эс алыңыздар. Эртеңки күндө баарыбызды түгөлүнөн кызын Кудай таалам. Бардыгыңыздардын үй бүлөңүздөрдө тынччылык, аманчылык, барчылык, токчулук бардыгы болсун.